Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. УКМК Фарид Ниязов кармалды. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов Бишкекте жапырт башаламандык уюштурууга шектүү катары кармалды. Бул тууралуу 10 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Мекеме билдиргенде Ниязов Борбор калаадагы башаламандык боюнча ыкчам тергөө иштеринин алкагында кармалды. Азыр бул окуяга тиешеси бар башка адамдарды да издөө уланып жатканы белгилүү болду. 4 октябрда парламенттик шайлоодон кийинки нааразычылык акциясы милиция менен кагылышуу жана президенттик аппарат жана парламент жайгашкан кеңсеге кирип баруу менен коштолгон. Ошол түнү абакта жаткан бир топ саясатчылар бошонуп чыккан. Алардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын жан сакчылары, талапкерлери бар болчу. 9 октябрда алар Ала Тоо аянтында өткөн тынч митингине катышышкан. Митинг учурунда эски аянтта абактан 6 октябрга караган түнү бошонуп чыккан саясатчы Садыр Жапаровдун талапкерлеринин акциясы да өтүп жаткан. Ортодо башаламандык чыгып 5 адам ооруканага түшкөн. Бишкек милициясы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине бул окуя жапырт башаламандык деген беренин негизинде каттоого алынганын билдирген. Буга чейин бүгүн Атамбаев жана анын 2 жан сакчысы кайра кармалганы белгилүү болгон. Ниязов 2019 жылдагы август окуясына байланыштуу абакта отурган болчу. Алмазбек Атамбаев кармалды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 6 октябрга караган түнү митингчилер тарабынан УКМКнын тергөө абагынан чыгарылган. УКМК массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жан сакчылары Канат Сагынбаев менен Дамир Мусакеевди Кой Таш айылынан кармады. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлады. УКМК Атамбаевди жана анын жардамчыларын ИИМ кызматкерлери менен биргеликте колго түшүрүлгөн. Учурда мекемелер аралык ыкчам тергөө тобу тарабынан аталган кылмыштын баш катышуучуларын аныктоого жана камакка алууга багытталган иш-чаралар улантылып жатканын кошумчалаган. 9 октябрда Алмазбек Атамбаев Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабанов менен форум мекемесинин алдында сүйлөгөн. Андан кийин саясатчылар тарапташтары менен Ала Тоо аянтына келишкен. Алар эл алдына чыгып сүйлөп жатканда эски аянттан Садыр Жапаровдун тарапташтары келген. Алгач биринчи тарап Жапаровдун колдоочуларын сүрүп чыгарууга аракет кылып, кийин эки жактан тең таш ыргытылып ызычуу башталгандан кийин аянтты өкмөт үйүнүн алдына келгендер ээлип алган. Атамбаев бул окуяда аны жок кылуу аракети болгонун айтып, автоунаасына тийген октун изин көрсөткөн. УКМК Курсан Асановду да кармады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы массалык башаламандык уюштуруу фактысы менен Курсан Асановду кармады. Бул тууралуу атайын кызматтын маалымат кызматы кабарлады. Жогорку кеңеш Садыр Жапаровду премьер-министр кылып бекит. Бул күнү күн тартибине Бишкек шаарына өзгөчө абал режимин киргизүү жана өкмөттүн мүчөлөрүн дайындоо маселелери коюлган. Кыргызстандын премьер-министри болуп Садыр Жапаров бир добуштан бекиди. Бул тууралуу жеринен Спутник Кыргызстандын кабарчысы билдирди. Белгилей кетсек, ушул тапта Аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин депутаттарынын кезексиз жыйыны өтүп жатат. Бул күнү күн тартибине Бишкек шаарына өзгөчө абал режимин киргизүү жана өкмөттүн курамын дайындоо маселелери коюлган. Эске салсак, 5 октябрда жогорку кеңешке болгон парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон жарандардын толкундоосу жаралып, кечке Ала Тоо аянтында турган. Ал эми кечинде аларды күч органдары кууп таратууга аракет кылган. Көп өтпөй эле кайрадан Ала Тоо аянтына келип, андан соң Ак үйдү басып алган. Кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевди, Садыр Жапаровду жана бир катар саясатчыларды абактан бошотуп алган. 6 октябрда БШК шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Кечинде парламент премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлигин жактырган. 7 октябрда ар кайсы ишканалар аларды басып алууга аракеттери болгонун айткан. Митинг уланып, митингчилердин бир бөлүгү Садыр Жапаровду колдосо, экинчиси люстрация мыйзамын талап кылган. 8 октябрь күнү президент Сооронбай Жээнбековго айрым депутаттар импичмент процедурасын баштаганын кабарлашты. 9 октябрда 4 партия башын бириктирип, премьерликке Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин сунуштады. Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабановдун колдоочулары Ала Тоо аянтындагы митингге кошулуп, тараптардын ортосунда кагылышуу болгон. Атамбаевдин автоунаасына ок атылган.
Садыр Жапаров Жээнбеков кызматтан кете турганын айтты. Парламент жыйынында өкмөт башчылыкка талапкер Садыр Жапаров сөз сүйлөп жатат. Анда депутат Азабек Икрамов Сооронбай Шарипович менен иштешүүгө даярсызбы деген суроо узатты. Ал эми Садыр Жапаров Жээнбеков арыз жазып кызматтан кете турганын билдирди. Бүгүн Сооронбай Шарипович Жээнбеков менен сүйлөштүм. Сиздер өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын бекитип бергенден кийин арызын жазып кете турганын айтты, деди Жапаров. Белгилей кетсек, азыркы тапта Жогорку Кеңеш премьер-министрлик кызматка Садыр Жапаровдун талапкерлигин кароодо. Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңешке кайтып келүүнү каалайт. Ал буга чейин БШКга арыз берген. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кайтып келүүнү көздөп жатат. Ал буга чейин Кыргызстандын Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Анын арызын кийинки жумада карай тургандыктарын белгилешти. 2017-жылы Өмүрбек Текебаев Мегаком ишинде $1 миллион пара берген деп айтылып, 8 жылга эркинен ажыратылган. 2020-жылдын август айында Жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотуна жөнөттү. Ал экс-депутатты үй камагына чыгарды. 2010-жылы жоголгон Уна Алмазбек Атамбаевдин короосунан чыкты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 10 октябрь күнү Койташтагы үйүндө кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Атамбаев менен бирге жан сакчылары Канат Сагынбаев менен Дамир Мусакеев да кармалган. Алар 9 октябрда Бишкектеги массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды жана бир нече адамдарга издөө иштери жүргүзүлүүдө. Ишенимдүү булактарга таянсак, Алмазбек Атамбаев жана Сапар Исаковдор үй бүлөсү менен кармалган. Ошондой эле 2010-жылы жоголуп кеткен Гелин Вагин Атамбаевдин короосунан чыккан. Сүрөттөгү унааны окурмандар мурдагы президент Курманбек Бакиевде экендигин жазышууда. Мыктыбек Абдылдаев отставкага кетти. Абдылдаев спикер болуп шайланышына боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып жатканын белгилеп, кызматтан кетүүнү чечкенин Спутник билдирген. Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган Мыктыбек Абдылдаев парламенттин кезексиз жыйынында өз каалоосу менен отставкага кеткенин билдирди. Мени оор кырдаалда бекитип бердиңиздер, ошондон тарта колумдан келишинче иштедим. Мыйзам боюнча менин отставкамды көңүлгө гана алып коюшуңуздар керек. Менин шайланышым боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып жатат. Ошондуктан мен кызматтан кетүүнү чечтим, деди Абдылдаев. Ал жыйынга жетекчилик кылууну вице-спикер Мирлан Бакировго өткөрүп берди. Эскерте кетсек, 6 октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков кызматтан кетүү боюнча арыз жазып, анын ордуна кезексиз жыйынга чогулган депутаттар Бирбол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдылдаевди шайлашкан. Бирок кийинчерээк айрым депутаттар анын кызматка дайындалышы мыйзамсыз экенин айтып чыгышкан. Ташиевдин келини менен Атамбаевдин кызы кайым айтышууда. Саясатчы жакындарын колдогон Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева жана Камчыбек Ташиевдин келини Эркайым Абдуллаева кайым айтышты. Алгач Алия Шагиева Эркайым Абдуллаеваны караларды колдоп жатат деген күнөөнү койсо, Ташиевдин келини мунун баары жөн гана ойлонуп табылган ушак экенин белгилеген. Атамбаевдин кызы ошондой эле эстрада жылдызы Нурлан Насипти, Айгерим Расул кызы ырчы кыз Сайкал Кабылованы уюшкан кылмыштуу топту колдоп жатат деп уяткарган. Кыргызстанда коронавирустун экинчи толкуну башталып жатат. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб учурдагы абал тууралуу эмоционалдуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстанда өткөн суткада коронавирустан 5 адам каза болуп, 307 адам жаңы жуктуруп алганы айтылат. Бул акыркы айлардагы жаңы рекорд болду дегенди түшүндүрөт. Сандар COVID-19 вирусунун жаңы толкунуна бара жатканыбызды билдирет, деп айтылат маалыматта. Ошондой эле 2-3 ай мурун коронавирус көптөгөн кыргызстандыктарды жакындан ажыратканын элдин салышты. Калың эл кайгырып, ыйлап, өкмөткө, саламаттык сактоо министрлигине, атка минерлерге, айрым учурда медиктерге наалат айтып жатышат. Көп кишиде илдет оор формада өттү. Көбү азыркы тапка чейин коронавирустун кесепети менен күрөшүп жатат. Тилекке каршы санитардык эрежелерди сактоо керек деген чакырыктарды жарандар көз жаздымда калтырып жатышат. Көпчүлүк жакындарын жоготконун, медиктерге бул жаман вирус менен күрөшү кыйын болгонун унутуп коюшту, деп жазылат билдирүүдө. Республикалык штаб жарандардан ооруну алдын алуу үчүн бет каптагыны, аралыкты сактоо сыяктуу бардык санитардык эрежелерди карманууга чакырат.
Вице-премьер Эркин Асрандиев отставкага кетти. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев отставкага кетер турганын айтты. Бул тууралуу бүгүн 10 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында маалым болду. Жапаров буга чейин өкмөттүн курамы өзгөрбөйт деп билдирген. Бирок кийинчерээк вице-премьер-министр Асрандиев Эркин Шамшудинович кызматтан өзү ооз-эки баш тартканы белгилүү болду. Ошондой эле ички иштер министри Кашкар Жунушалиев да өкмөттүн курамына кирбегени айтылды. Белгилей кетсек, бүгүн Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында премьер-министр кызматына Садыр Жапаровдун талапкерлиги каралып, өкмөт башчы болуп дайындалды.